Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров өзүнө карата козголгон иш тууралуу пикирин билдирип жатып, ким мамлекетине чыккынчылык кылып, ким мекенине күйгөнүн тарых өзү көрсөтө турганын айтты. Мен айтпадымбы, мамлекетке чыккынчылык деген беренени койгондо шайтандын өзү деле чалкасынан кетсе керек деп. Бардык нерсени күтсө болот, бирок бул нерсени күтүү мүмкүн эмес дегендей. Эми алардын айбиринде болсун, тарых өзү көрсөтөт. Ким мамлекет үчүн, эли жери үчүн күйгөн инсан болгон, а ким тескерисинче ошол мамлекетине, элине, жерине чыккынчылык кылганын. Бул беренени далилдеш мүмкүн эмес. Күч ким тарапта болсо ошондой далилденип кете бергенге мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бирок азыр депутаттык комиссия түзүлдү. Ошол комиссия кылдат иликтенгенден кийин менимче бардыгы түшүнүктүү болот, деди Мадумаров. Маалымат булагы Аргумент КЖ. Бизнесмен депутат Эмиль Токтошов кыйын күндөр артта калыптыр. Бүтүн Кыргызстан менен мандатка жетип, бирок партиялаштарына жасалган чабуулда ачык колдоо кыла албай эки көзүн тостойтуп, жан айласын билбей калгандай. Мадумаровго жана башка партиялаштарына болушуп чыкса, анда эле бизнестеги эсептик акчалар текшерилип, бир жеринен жарга асылып калышы мүмкүн. Ал эми унчукпай отурганы моралдык жактан ыңгайсыздык жаратып, өгөйлөнүп калгандай туюлууда. Эмне кылуу керек? Араң жеткен депутаттык креслону таштап кете албай, же фракциянын саясатын жигердүү колдоого жарабай, эки ортодо алып калганы рас. Психологиялык жактан чыңалып кыйнала берет го. Оңго бассаң атың, солго жүрсөң өзүң өлөсүң. Маалымат булагы Аргумент КЖ. Өткөн ишемби күнү Темир Сариев Соңкөл ресторанына төлөө берип, атасынын 100 жылдыгына Куран окутту. Саясий элитадагы оппозиция менен позициясын аралаштырып, мындан сырткары ага тууган тели тең туштарынын баарын чогултту. Кыскасы 500 адамга чай берди. Темикенин төлөөсү кабыл болсун. Биз бир нерсени белгилей кетели. Соңку айларда тыңчыкпалар түрмөдөн шыгарап эле чыгып атышат. Алар мынчалык деңгээлде интеллигенцияны, саясатчыларды чакырып бата алышкан жок. Темир Сариев бул жагынан өзгөчө эле алды. Себеби жүзү жарык, түрмөгө кумтөр ишине байланыштуу саясий негизде отуруп чыкканын айтууда. Башкалардай ооруп калып же арызданбады. Убактылуу кыйынчылыкты чыныгы мырзадай көтөрүп, былк этпегени бекемдигин далилдеди. Демек алдыдагы күрөштөрдө Темир мырзанын экинчи деми ачылары шексиз. Мындан ары активдүүлүгүн көрсөтүп, оппозициянын лидерине айланабы? Маалымат булагы Аргумент КЖ. Улукбек Марипов премьер-министр катары иштеп, бирок колунан эч нерсе келбесин көрсөтүп, эрден ооп түшкөн эле. Өлкөнү кымбатчылыкка, кризиске көптөөгө салым кошкону ачык эле айтылып келди. Аял жүздүү бул кадр отставкага кеткени аткаруу кызматында иш жандангасыды. Эсиңерден өчпөсө, Атамбаевдин арты менен жардамчылыктан министрге чейин көтөрүлсө, Жээнбеков кол ийирсе тарткан жердешчиликти улантты. Жаңы бийликте да Марипов келиндей жүгүнүп, жакшы эле жармашты, бирок тажрыйбасы жетишпегенинен тебилген эле. Тилекке каршы ортого таасирдүү адамдарды салып атып, Сауд Аравияга элчилик кызматына дайындалды. Иштей албайт, колунан келгени саткынчылык экен, баарыбыз күбөбүз. Мурдагы шефтердин акыбалын сурап койгонго жарабады. Башкасына унчукпаса да, карьера жасаган Алмазбек Атамбаевди колдогон публикасында жылуу сөзүн айтса, адам катары бааланат эле. Адатынча эртең дагы көнгөн жоругун кайталап, Садыр Жапаровго далысын салып кетери айкын эмеспи? Nazar News сайтына берген маегинде Мамат Айбалаев Разаковдун күнөөсү Мадумаровдукынан кем эмес. Көкташ, Самаркандек, Кызылбел жана башка Тажикстан менен чектеш Баткен районунун эли менен прокуратура ички иштер министри изилдеп текшерип чыкса, Разаковдун күнөөсү толугу менен аныкталат. Андан башка күнөөсү акса эли воруктарды тоскондо, ал жердеги элибизди аттырган деп айтты. Баткен эли Жеңиш Разаковдун үстүнөн арызданып, кан какшап айтып эле келатышат. Бийлик, күч органдары качан көңүл буруп, бул каралбай келаткан маселеге чекит коет. Жеңиш Разаков Тажикстанда шпиону деген материал Жаңы Ордо гезитине, андан кийин сайттарга да чыккан. Биз ошол булактарга таянып жазган маалыматты Жеңиш Разаков танып, мен ар намысыма доо кетти деп сотко берип, сотту да сатып алганбы? Айтор бизди жаманаттык кылганга аракет кылды. Баткен эли Разаков тажиктерге жерибизди берип жиберген, элибизди коргогон жок деп эле арызданып келатышат. Жеңиш Разаков вице-премьер болуп турганда, кетсин деп эле митингге чыкканда, бул акча менен уюштурулган деп элди күнөөлөп чыккан. Уруусу күчтүү болсо ээси доого жыгылат деген ушу эмеспи? Баткен элинин датын угуп, УКМК Разаковдун чек ара боюнча жасаган кылмыш иштерин териштиреби, же ал кыңыр иштер жабылуу бойдон калабы? Маалымат булагы Аргумент КЖ. Жалал Абад облусунун Сузак райондук соту 2019 жылдын март айында 2,5 жашар Асия Рахматуллаеваны сабап өлтүрүүгө айыпталган өгөй атасын 4,5 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Справедливость укук коргоо уюму кабарлады. Айыпталуучу этиятсыздыктан киши өлтүрүү беренеси менен күнөөлүү деп табылган. Анткени менен райондук прокуратура жана наристенин мыйзамдуу өкүлдөрү өкүм менен макул болбой, Жалал Абад облустук сотуна даттанышкан. Учурда териштирүүлөр уланып жатат. Алгач кылмышка наристенин энеси соттолгон. Мындан 3 жыл мурун Сузак районунда 2,5 жашар наристе киши колдуу болуп өлүп,
Анын өлүмүнө энеси Тахмина Мансурали кызы айыпталган. 2019-жылдын ноябрь айында Сузак райондук соту Мансурали кызын киши өлтүрүү беренеси менен күнөөлүү деп таап 7,5 жылга кескен. Айыпталуучу кош бойлуу болгонуна байланыштуу 2020-жылдын январь айында жаза өтөө мөөнөтү ымыркай 14 жашка чыкканга чейин жылдырылган. Ошол эле жылы Жалал Абад облустук прокуратурасы өкүмдү облустук сотко даттанып, Асиянын өлүмүнө өгөй атасы Тураталы Үсөновдун тиешеси бар экенин билдирген. Көзөмөл орган кыздын апасы күнөөнү мойнуна алганда наристенин телефондун кубаткычынын зымы менен сабаганын айткан, бирок соттук медициналык экспертизадан кыздын өлүмүнө башка жараттар себеп болгону аныкталганы жүйө келтирилген. Прокуратуранын даттануусунда Тураталы Үсөнов кыз ыйлабашы үчүн мурч кошулган арак ичирген. Кыз өгөй атасын көргөндө шымына сийип алчу деп жазылган. Маалымат булагы Аргумент KG. Азыр менин караганым эле соц тармактагы Садыр Жапаров биринчи карайт экен да. Бул тууралуу Акылбек Жапаров маалымат жыйында билдирди. Түн ичинде уктап жатсаң эле жазат, карасаң саат 2:30. Ошондуктан соц тармактарга кошсоңор эле мага жетти деп ойлой бергиле. Вице-премьерлер жана администрациянын 305 кызматкери менен биргеликте WhatsApp топ түзүп алганбыз. Суроо талаптар болсо мага жеткирип турушат, деди ал. Маалымат булагы Аргумент KG.